Өмір деген ұшындай, атқан оқтай, чапқан аттай. Өмір қысқа, тез эле өтіп кетет, бирок жашай келгенде эч качан бүтпөчүдөй сезилет. Андыктан жашоодо аң сезим болуу керек, аң сезим жогору болуу керек. Азыр үй бүлө куруу, үй бүлөдө жылуу жумшак, бакты таалайлуу өмүрлөрдү сүрүү жоголуп баратат. Бактысыз үйлөр көп, бактысыз адамдар көп, бактысыз балдар көп. Буга түз караш керек, ачык айтыш керек. 50 жыл өмүр сүрсөңүз 5 мүнөттөй болот. 60 жыл өмүр сүрсөңүз 6 мүнөттөй эле болот. 100 жыл жашасаңыз деле ошондой. Бирок адамдын негизги максаты эмне? Алла адамды жакшылыкка жараткан. Бул дүйнөдө кайгы, муң, кубаныч, сүйүнүч, байлык, кедейлик, оору, сыркоо, кыянатчылык толтура көзүрмендер бар. Бирок ошонун арасында дагы ыймандуу адам, акылдуу адам, адамгерчиликтүү адам өзүнө бакты таалай таап, бакты таалай куруп, бирөө келип наркы беттен келип сизге бакты таалай куруп бербейт. Ар кимдин бактысы өзүнчө болот. Ошондо дагы бактылуу жашоо сүрөт өзү өмүрдө. Ошондуктан адамдарды сүйүп үйрөнүү керек, адамдарга кызмат кылып үйрөнүү керек. Антпесе баягы депрессия, стресс деген акыбалдар эле адамды талкалап, саламатчылыгын жоюп таштайт. Стресс акыбалга түшүп калганыңыздагы апатияңыз шалдырап, колуңуздан эч нерсе келбей, ийгилик жаратмак тургай өзүңү таппай жүргөн күндөрүңүз дагы сизге орду толгус жоготуу алып келет. Андыктан сүйүңүз, адамдарды сүйбөсөңүз, жаратылышты сүйбөсөңүз, жаратылышка барып карап отурбасаңыз, гүлдү көрбөсөңүз, гүлдөрдү карабайсызбы? Ошол назик гүлдөр дагы умтулушат. Ошолор дагы бакытка, таалайга, жашоого умтулушат. Умтулуу керек. Умтулуу болбосо адам бактысыз адам болот. Адамдар көпчүлүк адамдар ойлойт, бакыт таалай турмушка чыгуу, үйлөнүү, байлык, үй, машина болду. Бакыт адамдын ар бир секунд жашоосунда болуусу керек өзү негизи. Андыктан адамдарды сүйүңүз, жаратылышка көбүрөөк чыгыңыз, жаратылыш менен журулушуңуз, жакшы иштерди кылыңыз. Антпесеңиз бактысыз болосуз. Бакытты дагы көбөйтүү керек. Көбөйтпөсө болбойт бакытты. Бакытты сиз кыймыл менен, аракет менен, умтулуу менен, камкордук менен көбөйтөсүз. Ошон үчүн умтулуңуз. Осознание деген болуш керек. Осознание деген бул орусчасын бардыгыңыздар түшүнөсүздөр. Азыр айтайын дедим эле кыргызчасын. Осознание аңдап билүү. Сиз кимсиз? Сиз эмнеге келдиңиз? Сизди Алла Кудай эмне үчүн жаратты? Сизди Алла Кудай ийгилик үчүн, бакыт үчүн, таалай үчүн жаратты. Сизди бактысыз болуп, жалкоо болуп, акылы жок болуп отура берсин деп жараткан жок. Ким жалкоо болсо, умтулбаса, ким аракет кылбаса, анын түшүп кала турган акыбалы тилемчилик. Тилемчи колуңу сунуп алып, ар кимден ар нерсе сурайсың. Тилемчиликтин эшигин ачпоо керек. Андыктан махабат коюңуз, адамдарга коюңуз, үй бүлөгө коюңуз, ата энеге коюңуз, бир туугандарга коюңуз. Сиздин өмүрүңүздүн тамыры ошо атаңызда, энеңизде. Сиздин өмүрүңүздүн тамыры улууларда. Улууларды урматтайт экенсиң, тааныйт экенсиң, билет экенсиң. Анда бактылуу болосуң. Ансыз эшектей иштеп, иттей самсаалап жүрө бересиң. Аңдаңыз, өзүңүз паам парасатыңыз иштетип карап көрүңүз эле. Ким тууган уругун тааныбаса, тан албаса,
анын ордуна башка бирөөлөрдү тутуп алса, баары бир жарыбай эле кырсык көп болот, ошондон барака жок болот, оору көп болот, сыркоо көп болот, башыңызга бала келип калганда, ар бир адамдын башына кыйынчылык келет. Башыңызга бала келип калганда жалгыз турасыз. Жалгыз. Ата энелер сыйлап, карындаштар сыйлап, дасторкон жайып, кээ ушунан доосунан жейли деп жакшынакай болуп турсаңыз, сизге жакшылыктар төгүлө берет.